Сиз туура айттыңыз, билим алышыбыз керек, биз да тажрыйбабызды чоңойтушубуз керек да, көбөйтүп. Ошондо буларга ким берет сабакты, ошо билим берүүнү? Бул жерде толук кандуу жазылган, жергиликтүү органдар, ошонун ичинде кесиптик лицейлерге дагы задание берип, именно чоңдорго дагы квалификациясын жогорулатуу боюнча, именно жерлерде кандай кесиптер керек болуп атса, ошолорду окутуш керек деген багытта жазылган да. Анан кабинет министрлерге бул жерде 15 пункттан түзгөн ушул токтом долбоорунда целый тапшырма бар да. Именно ушул чоңдорду окутуш үчүн. Чоңдорго эмес, балдарыбызга дагы мугалим жетишпей атат. Ооба. Азыркы кезекте ошондой болуп атат. Мурда деле болуп келген нерсе бул, албетте. Азыр деле болуп атат да. Анан балдарыбызга мугалимдерибизди жетиштире албай аткан кезде чоңдорубузга, аксакалдарыбызга, биздин сыйлуу урматтууларыбызга кантип жеткизет экенбиз деп ойлонуп атам да. Бул атайлап министрлер кабинети атайлап өзүнүн жумушун өз тарабынан иштеп чыгышат. Бул жерде бардыгы жазылган. Сиз туура айтасыз. Бул биз биринчи иретте биздин ата-энелерибизден баштасак, ошондо мен ойлойм, биздин балдарыбыз да алардын артынан ушул билимге умтулган мындай политиканы жандандырышыбыз керек да. Бирок бул каяктан башталат? Бул үй бүлөнүн, ата-энелерден башталат да. Ошондуктан ушул долбоорду сунуш кылып атабыз да. Ата-энелердин убакыты деле болбойт болуш керек. Азыркы кезде окуганы бул аз эле, 100%дан 5% эле окуп алса, 95% Бирок ошого чакырышыбыз керек да. Ооба, биз аракет кылышыбыз керек. Туура айтып атасыз. Биз 21-кылымда жашап атабыз. Буюрса көптөгөн жакшылыктарга жетип атабыз да. Анан керек болсо бир нече кесипке ээ болсоң, кандай бир турбулентность болсо, любой убакытта жумуш таба алгандай болушуң керек да. Ушуга чакырып атабыз да. Анткени ата-эне биринчи иретте балдарга билим берет, биринчи иретте өзү мындай үлгү катары болуш керек да. Ошондуктан биздин чоң жарандарыбызды, адамдарыбызды чакырып атабыз да, окуш керек өмүр бою. Чоңойсоңор дагы, вузду бүтсөңөр дагы, аны менен өзүңөрдөн өзүңүздөр жакшы болушуңуздар керек. туура, окуш керек, билим бул жакшы нерсе. Билим бар жерде биз адамдык сапат сакталат дегенде. Бирок азыркы кезекте көп нерсе айткым келип атат. Бул эми сиздин мыйзам долбооруңуз экен. Унчукпай эле коеюн. Колдойбуз. Бир чети жакшы мыйзам экен, эки тыйындын эки жагы болот дегендей долбоор экен да. Сүйлөшсөк көп убакыт кете тургандай. Бирок колдош керек эми. Сиздин мыйзам долбоор. Рахмат. 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 Чоң рахмат. Кийинки сөз Гульсумкан Ишенгазиевна сизге берилет. Саламатсыздарбы?